Саламатсыздарбы, урматтуу Факт Кежи YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Кыргызстанда болуп жаткан маанилүү жаңылыктарды биринчилерден болуп кабардар болгуңуз келсе, каналга жазылып, видеонун алдына өзүңүздүн пикириңизди калтырып кетиңиз. Кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу кыргызстандыктар кармалды. Баштапкы маалыматка ылайык кармалгандардын экөө кыргызстандык, бирөө сириялык болгон. Алардын биринин паспорту жасалма болуп чыккан. Эки кыргызстандык Туркияга 1 ай мурун келгени кабарланды. Адана ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Аттила Кылыч окуянын чоо жайы тууралуу мындайча айтып берди. Сириялык Али Избек жана кыргызстандык Хусейн Акматалиев Абдуллах Энвер кармалды. Сириялык шектүү жасалма документ колдонгон. Алар бири-бирин Сириядан таанышкан. Кыргызстандыктар 1 ай мурун Стамбул шаарына келишиптир. Суракта өлгөн адамды мусулман эмес болчу деген себеп менен өлтүрдүк деп көрсөтмө беришти. Учурда шектүүлөр Адана шаарынан Стамбул шаарына жеткирилет. Туркиянын Адана аймагы Сирия менен чектешет. Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө кеп болгон жеке ишкер Айеркен Саймайти 10 ноябрда Стамбул шаарында өлтүрүлгөн. Ал окко учкан жердин жанында анын автоунаасы табылганын жана машинага консулдуктардын бирине таандык экени айтылган. Жасалма номер тагылганын түрк басылмалары жазып чыгышкан. 11 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстандын Түркия мамлекетинин Стамбул шаарындагы башкы консулу Эркин Сопоков ээлеген кызматынан бошотулду. Бирок чечимдин себебин айтылган жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Стамбулда Айеркен Саймайти өлтүрүлгөн жердеги автоунаанын номуру Стамбул шаарындагы башкы консулдукка таандык экенин тастыктады. Кытай жараны Айеркен Саймайтинин ысымы Азаттыктын быйыл май айынын соңунда жарыяланган. Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аталган. Анда $700 миллион тегерегиндеги каражат Айеркен Саймайти аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Баткен облусундагы чек ара маселеси чечилбесе, Баткен районунун 3 айыл өкмөтү жана Лейлек району толугу менен Кыргызстандан ажырап калуусу коркунучта. Бул тууралуу маалымат жыйында Баткен, Лейлек райондорунун жергиликтүү кеңештеринин депутаттары жана жарандык активисттер билдиришти. Алардын айтымында жергиликтүү калк баарын көрүп байкап турат. Тажикстан Кыргызстансыз эле чек ара маселесин бир тараптуу өз пайдасына чечип жатат. Бишкектен барган расмий өкүлдөр эл менен жолукпай эле дүжүрлөр менен жолугуп, кайра кайтканды токтотушкан жок, дейт жергиликтүү кеңештеринин депутаттары. Мындан тышкары чек арага жакын жайгашкан жарандар калктын атынан бийликке жазган каттар жана кайрылуулар тилекке каршы жоопсуз калганын жарандык активисттер кошумчалашты. Алар демаркациялоо жана делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабастан, тажик тараптагы дали такталбаган аймакты курулуш иштерин жүргүзүп жаткандарын баса белгилешти. Баткен облусунда жарандын автоунаасынан 15 килограммдан ашуун баңгизат табылды. Бул тууралуу баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда шектүү автоунаасына 15 килограмм 720 грамм гашиш катып жүргөн. Кошумчалай кетсек, баңгизаттын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча кызматы Афган гашишин ири партиясын Тажикстандан Кыргызстанга ташып келген каналды аныктоо үчүн атайын операция уюштурган болчу. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунда Кыргызстанда тыюу салган Хизбут Тахрир уюмун экстремисттик материалдарын таратууга шектүү делген кыз кармалды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. 2019-жылдын август айында милицияга аялдар үчүн райондук намазканада экстремисттик материалдарды таратып жатат деген маалымат түшкөн. Хизбут Тахрирдин идеологиясын жергиликтүү эл арасында жана соц тармактарда таратышкан. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Аталган окуяга шектүү делип студент кыз кармалып, анын жанынан арача 54 китеп жана дептерлер табылган. Текшерүү маалында кыздын телефонунан Муксинбек Мубинов деген жалган ат менен аккаунт ачылып, уюмдун идеологиясын таратып жүргөнү анык болду. Кармалган 18 жаштагы кыз Бишкектеги эл аралык университетинде 2-курста окуйт. Дагы башка кызыктуу жаңылыктарды биздин сайттан окусаңыздар болот.